Шайлоонун болжолдуу жыйынтыгы утулган талапкерлердин нааразычылыгын улантууда. Мындан улам шайлоо күнүмдүк талкууга айланды. Өлкөнүн стабилдүүлүгүн сакташ үчүн бүгүн коомдук ишмерлер жана саясатчылар абалды талкууга алды. Кыргызстанда азыркы учурда тынчтык, стабилдүүлүк керек болуп жатат. Анткени азыркы учурда көптөгөн көйгөйлөр, экономика, энергетика тармагында болуп жатат. Анан саясий оюндар менен ойноп жүрө берсек, эч кандай алдыга жылыш болбойт. Эртең элге эле түшүк кыйын болот. Саясатчылардын оюн токтотуп, элдин көйгөйүн мамлекет чечүүгө, жаңы жогорку кеңеш жаңы мыйзамдарды кабыл алып, ушуну ишке жүрүшкө тезирээк аракетти сөздөн аракетке өткөнгө аракет кылыш керекпиз. Шайлоодогу нааразычылыктар боюнча айыпты Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабековага коюп жатышат. Анда шайлоонун жыйынтыгы күмөн жараткандыгынын бирден бир себеби болжолдуу жыйынтык жарыялангандыгы дешет эксперттер. Саясат талдоочулар Борбордук шайлоо комиссиясынын сервердин формуласынан башка дагы бир катасы болжолдуу жыйынтыкты жалпыга жарыялагандыгы. Азыр кол менен санагандар четинен келип атат, четинен БШК сайтына киргизип атат. Мына ошону талкууласак болот. Жарым саатта чыга калган результаттардан анан келип, тигил партия өлүптүр, тигил партия укмуш болуп кетиптир дегенден алыс болушубуз керек менин оюмча. Эгер укуктук күч жок болсо, аны эмне кылабыз жарыялап? Ошонун тегеретесинде чабышып, сөгүшүп, бири-бирибиз менен ызылдашып атабыз да. Биз болсо мынча шайлоочу келди шайлоо дегенде эле айта алабыз. Анан кийин бир күндөн кийин биринчи жыйынтыктар чыгабы жана кол менен. Анан биз дагы ошону бара-бара айта баштайбыз десе, менин оюмча эч бир мындай ызы чуу болбойт эле деп эсептейм. Өткөрүлгөн шайлоо мурда болуп көрбөгөндөй жаңы система менен аралаш жана бир мандаттуу болуп өттү. Мындай система менен мурда кыргызстандыктар шайлоого катышкан эмес. Бюллетендерде айырмалангандыктан кээ бир шайлоочулар жаңылып калышы мүмкүн деген пикирлерди жаратат. Белгилей турчу жагдай бул системаны оппозиция күчтөрү сунуштаган. Азыр алар өздөрүнүн сөзүнө кара эле каршы чыккандыгы өкүндүрөт дешет. Оппозиция аябай момтуп өкүрүп атышып, акыры алар жеңип чыкты. Анан ушу преференциальный системаны киргизишти. Бул оппозиция. Оппозиция өзү айтты, 18 жашка дейин бир дагы адам агитацияга кошулбаш керек деп. Анан кайра өздөрү бийликти жамандап чыгышпадыбы. Ошон үчүн мына бүт мурекил жанакыл жаңы системага азыр боолор каршы болуп аткан, ушу подсчет күткүлөрү келбей түн ичинде эле баардыгын санап коюш керек, эмне үчүн эртең менен баары даяр болгон жок деп. Силер кичине логикаңарды киргизгиле да, эмне үчүн кыйын болуп атат? Эмне дегенде мурункудай система эмес да. Бул ирет болуп көрбөгөндөй таза өткөнүн элек жергесиндеги мугалимдер айтышат. Буга чейинки шайлоодо кол топтоп, мажбурлоо менен добуш берип келсе, бул ирет бир дагы партия же мамлекеттик кызматкер шайлоого аралашпаганын билдиришет. Ар бир көчөлөр тактап берчүбүз, списоктарын тактачубуз, айлык албастан бекер эле ошонун баарын кыдырып өзүбүз тактап берчүбүз. Ар бир агартуучуларга, медиктерге ушундай көп тапшырмалар берчүбүз, негизи эле жалпы мамлекеттик кызматкерлерге. Бул шайлоодо бизге жакканы, бизге эч ким эчтеке деп буйрук да берген жок. Өзүбүз обычный эле кадимки эле шайлоочудай эле барып шайлоп коюп эле кетип калдык. Быйылкы жылы шайлоо өзгөчө болуп өттү деп эсептейм. Себеп дегенде быйылкы шайлоого мугалимдер такыр катышкан жок. Демейде мугалимдерди агитатор катары пайдаланчу. Быйылкы шайлоодо болсо бир да мугалим катышкан жок. Жада калса биз агитаторлорду көргөн жокпуз. Мурдагы шайлоолордо административдик ресурстар колдончу эле. Анан бул жолку шайлоодо административдик ресурс колдонулган жок. Ар ким өзүнүн каалаган талапкерине, депутаттыкка талапкерге өзүнүн добушун берди. Шайлоонун так жыйынтыгы 8 декабрда кол санак бүткөн соң гана билинет. Ал убакытка чейин болжолдуу жыйынтык менен чечим чыгарып, ким депутат болгонун же өтпөй калганын айтууга болбойт. Андыктан серепчилер жалпы жарандарга эч кандай тыянак чыгарбай, провокацияга алдырбай так жыйынтыкты күтүүгө чакырат. Нуржан Султанбекова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.